Ассаламу алейкум, урматтуу Батсат каналынын көрүүчүлөрү, кутмандуу күнүңүздөр менен амансыздарбы? Урматтуу тууганым, эгер сиз дагы сатып алууга жер тилкесин издеп жүргөндөрдүн бири болсоңуз, анда сиздерге ушундай татынакай күз айларынын бир күнүндө сатылууга коюлган 5 сотик жер менен тааныштырмакчымын. Жалпысынан жер ушундай, ал эми сатылууга коюлган жер тилкеси мына менин колум турган жерде болжол менен ушул жерден бул жагы сатылат. Андыктан видеону аягына чейин көрүңүздөр. Негизинен бул жер 5 сотик. Башынан айта кетем, бул жерде эмнелер бар. Өзүңүздөр көрүп турасыздар, суу киргизилген, суу бар, агып турат, тынбай. Бул жагында айлана чөйрөнү көрккө бөлөп турган өзүңүздөр көрдүңүздөр. Бул жагында дааратканасы, банясы бар, банясын ичинен бир көргөзөйүн. Раковиналары, аристону бар, дуалдары, жер полдору ушундай кафель менен басылган. Келиңиздер. Мына жуунчу жайлары. Бул жагында свети мына жоктугуна байланыштуу ичине кирип көргөзбөй эле коеюн. Пардан басып коюп, зыңкыйып отуруп чыксаңыздар болот. Келиңиздер, андан ары улантайлык. Мындан чыкканда от жакчу жер бар баняга, дааратканасы. Бул жактан ушу песка блок менен граница өткөн. Жүрө бериңиздер анда. Тандыры бар. Малкананын капталы менен жүрөлүк. Малканасы ушундай камгыш менен тургузулган. Состояниясы өтө жакшы. Бул жерде мал дагы кармалган. Эгер сиз дагы алсаңыз, мал, кой, уй, жылкы жана башка жандыктарды кармасаңыз болот. Мынакей. Бак тарактуу өтө жакшынакай жер. Көчөнүн бул жагынан дагы ушундай песка блок менен дуал тургузулган. Мыногу кокон гилястары дагы бул өтө өнүмдүү, жакшы чоң болуп жетилген гилястардан. Болбошканда жакшы түшүмдү аласыз деп ишенем. Жакшы түшүмдү алсаңыз болот. Бакты аралап сиздерге көргөзөйүн бир. Негизинен ушундай. Эгер кааласаңыз, бул жерди алгандан кийин бул малканаларды бузуп ордуна өзүңүзгө ушундай үй, турак жай курсаңыз болот. Анын дагы пландарын ойлоп таап, пландаштырсаңыздар болчудай бул жерге. Буга келе турган координация ориентирлерди бир сыйра айтып өтөйүн. Эгер сиз Ош тараптан келе турган болсоңуз, бул негизинен Фуркат айылында жайгашкан. Ош шаарынын Фуркат айылындагы Мухамбет Пазылов деген көчөдө жайгашкан. Фуркат айылын билесиздер, өтө жакшынакай өнүп өскөн айылдардан. Ошондуктан сиз эгер Ош тараптан келсеңиз, Фуркат кыргоойунан сол тарапка бурулуп, баягы көптөргө белгилүү Ашу деген магазин бар. Ошонун тушундагы көчөдөн эмес, андан кийинки көчөдөн сол тарапка буруласыз. Башкача айтканда, Баяз көчөсү менен бурулганда жолдун оң тарабындагы айылдагы жерлерден бул. Ал эми эгер сиз Нариман круговой жактан келе жатып, көптөр билген баягы Т көчөсүнөн ошол Фуркат круговойун көздөй келе жатканда, жолдун оң жагында Фуркат круговойуна жетпегенде Баяз деген көчө бар. Ошол Баяз көчөсү менен оңго бурулганда бир аз жүргөнүңүздөрдө жолдун оң тарабындагы айылдагы жерлер. Мен ойлойм сиздерге түшүндүрө алдым деп. Эгер түшүнбөсөңүздөр, видеонун астына номерлерди калтырып кетемин. Толугураак маалыматты дагы да аласыздар. Мына бул жерде жүзүмдөр дагы бар, жүзүмдү дагы карап жакшынакай өстүрсөңүздөр болот. Кыскасын айтканда, чалыңыздар туугандар.
Ошондой эле биздин каналга катталып бөлүшкөндү унутпаңыздар. Эми туугандар, сөзүбүздүн эң кульминационный өтө кызыктуу жерине келсек, бул жердин баасы $33.000 кеми бар. Баасыны биздин менен гана татынакай чечишип алсаңыздар болот. Андыктан кыжалат болбой келип ушул жерди көрүңүздөр, чалыңыздар, байланышыңыздар. Балким сиздин бактыңызга ушул жер насип болуп жүрбөсүн. Андыктан чамдаңыздар.